Мусулманды урматтоо жети. Абдулла бин Амр радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Кыямат күнү менин үммөтүмдөн нуру күндүн нуруна окшош болгон бир топ адамдар келишет. Биз: "О Алланын элчиси, алар кимдер болот?" деп сурадык. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Алар кедей мухажирлер. Кыйынчылык алар аркылуу жоюлган. Алардын бири өлсө, анын арзуу тилеги орундалбай, анын көкүрөгүндө кала берет эле. Аларды жердин ар бир булуң бурчунан тирилтип жыйнашат. Абдулла бин Амр радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Кыямат күнү менин үммөтүмдөн нуру күндүн нуруна окшош болгон бир топ адамдар келишет. Биз: "О Алланын элчиси, алар кимдер болот?" деп сурадык. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Алар кедей мухажирлер. Кыйынчылык алар аркылуу жоюлган. Алардын бири өлсө, анын арзуу тилеги орундалбай, анын көкүрөгүндө кала берет эле. Аларды жердин ар бир булуң бурчунан тирилтип жыйнашат. Абдулла бин Амр радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Кыямат күнү менин үммөтүмдөн нуру күндүн нуруна окшош болгон бир топ адамдар келишет. Биз: "О Алланын элчиси, алар кимдер болот?" деп сурадык. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Алар кедей мухажирлер. Кыйынчылык алар аркылуу жоюлган. Алардын бири өлсө, анын арзуу тилеги орундалбай, анын көкүрөгүндө кала берет эле. Аларды жердин ар бир булуң бурчунан тирилтип жыйнашат. Ахмад.